панелдик талкуубуз бул салык саясатына багытталат. Ошто өткөн бизнес агартуу кербени шаардагы жана облустагы ишкерлердин башын бириктирди. Анда салык мыйзамындагы өзгөрүүлөр, прокуратуранын көзөмөлү жана мониторинг маселелери боюнча маалымат берилди. Маалым болгондой, салык мыйзамында жаңы өзгөрүүлөрдүн бири ишкерлер үчүн нөлдүк отчет тапшыруу талабы жоюлду. Биринчи жанагы декларация боюнча, жалпы декларация боюнча жокко чыгарылуу, аларды ичинде баарына эмес, бул кээ бир тараптарга жок болуп атат. Экинчиден бул нулевой отчет деген ишкерлерге, ал жакта если милдеттемеси, салык боюнча милдеттемеси жок болсо, нолдук отчеттун бериши кажети жок. Андан тышкары дагы бир нече жанакы ченемдер бар. Бул такси жана курьер дегендер. Мурун деген булар патент менен иштеп келчи. Азыркы учурда биз деген киреше салыгын 1% деп киргизип атабыз. Мындан сырткары эмгек мыйзамдарына киргизилген жаңы талаптар, бизнести колдоо жана талаш маселелерди чечүү жолдору талкууланды. Ишкерлер өздөрүнүн кызыктырган суроолоруна тийиштүү адистерден жана эксперттерден жооп алышты. Мыйзамдарда бул көбүнчө байкылуу образованияга, мисалы үчүн образование бошотушту быйыл. Жөн гана ушу декларация тапшырдык, мисалы үчүн. Бул дагы бизге аябай чоң жеңилдик да. Бизге керектүү бүт информация, маалыматтар так жана далилдер менен көрсөтүлгөн экен. Салык кодекси кайсы малда кандай шартта текшериш керек, канча күн текшерилет, ошолор жөнүндө маалымат алдык. Эмгек кодекси жөнүндө дагы азыр маалымат алдык аябай. Бул темада аябай көп ишкер кайрылат. Акыркы өзгөрүүлөр боюнча маалымат алуу үчүн биринчи ошол 3 ай, 4 ай тынбай бизге ишкерлер консультацияга келишет. Бул ошол жалпы ассоциациядан мүчө эмес тышкаркы ишкерлер да келип катышчу бир иш-чаранын бирөөсү да. Ал жактан эми жалпы элге, жалпы ишкерлерге маалыматтык колдоо көрсөтүү, маалыматтын жеткирүү максатында. Бизнес чөйрө үчүн дагы бир маанилүү маселе камсыздандыруу. Иш-чарада ишкерлердин ишмердүүлүгүн коргоонун бир жолу катары камсыздандыруу системасы түшүндүрүлдү. Бул жеке ишкерлерге милдеттүү түрдө камсыздандыруу экен деген кененирээк маалымат берип өттүк бүгүнкү күндө. Буларга өтө керектүү, себеби булардын дагы жоопкерчилигин биз мамлекеттик камсыздандыруу уюму өз жоопкерчилигине алат. Ошол эле турак жайларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу, автоунааларды камсыздандыруу милдеттүү түрдө, жүргүнчүлөрдү ташууда, жанагы кооптуу делген объектилерди иштетүүдө, кызматкерлерди иштетүүдө, жанагы анан иш берүүчүлөр кызматкерлерди сөзсүз түрдө эмгектик жанагы камсыздандыруудан өткөзүш керек да. Бизнести агартуу кербени өлкөнүн бардык аймактарында 16 апрелге чейин уланат. Бул иш-чара ишкерлерге мыйзамдагы өзгөрүүлөрдү түшүнүүгө, укуктук сабаттуулугун жогорулатууга жардам берет. Уюштуруучулардын айтымында мындай маалыматтык жолугушуулар ишкерлер үчүн пайдалуу болуп, алардын ишмердүүлүгүн мыйзам чегинде жүргүзүүсүнө шарт түзөт. Самара Асанова, Бейшен Шайымкулов, Уларкай Назаров, ЛТР, Ош шаары.